Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей азыр биз Хира үңкүрүнө карап кетип атабыз. Буйруса. Бамдатты. Биз дагы жана. Биздин ажы башчыбыз Санжарбек Дамла. Бамдатты окуп эле бул жакка чыкпасаң, бул 2 саатта чыга турган жер, бул жер. Тамаша эмес. Мына ушул конун башына чыгабыз буйруса. Дагы алып чыганда жогору. Бирде, ана машинаны көрдүңүздөрбү? Бир тирик ошер кечен айда экен. Эми градус канча, эми апсамат. Бул бийликтиги градус 12ден көп да. 12ден эмне алар? Патрак чыгат. 45ден көп десең. 45ден көп эмес, 35 болушу мүмкүн. 35 эмес. 35 болушу мүмкүн. Канча 55ми? Мына кыйгаштыгын көрсөтүп коеюн силерге. Канчалык кыйгач экенин. Мына жолдун кыйгаштыгын көрүп атасыңарбы? Мына. Ушул жака могул арабтардын машиналары менен келип, алып келип таштап атат. Арабтардын машиналары ошон үчүн тез чарчайт да. Ушул жерге чейин келет экен. Машина менен. Нол кыйын, нол жерге чейин келиптир. Нол машина. Жаңа сүрөш келди. Берге адам зорго чыга алат экен, Машина бияқта турсун, Но азамат машина экен муну. Андан азаматтар бар экен бияқта. Мына бу жерде жүрөт. Азаматтын баары төбөдө жүрөт. Бияқта экен го. Ушул жерге чейин келген машинаны айтың. Сыраса бийик экен да бу жер. Нелерден Кана жүрөбү? Маймундар эртең барасыңдар тоого. Жиптер чыгат экен, берге. Чыгып келип бурулуп коюптур. Хира үңкүрүнө карай кетебиз. Биздин жамаат. Машинага айдап келер. Корнума да. Нерге чейин чыккан азаматтарды караңыз, мына машиналар кыйгаштап турат. Кулайын деп. Мына. Да, жастыңар мына. Батбасына чыгып кетти дагы. Силер дагы келип чыкканга насип кылсын, Вау. Кыргызелдин келе берген. Мына. Жендер турат анан. Жендерди болгон. Адамдар да жендеринби? Жендер. Бул жакта мечит бар экен. Тепкич менен кылып коюптур бул жерди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерге жөө чыккан да. Алмалда тепкич болгон эмес. Мурдабы? Ооба. Буну тепкичти кийин эле кылып койгон да. Адамдарга жеңилирээк болсун деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам tepkisi yok çıkkanda bir yaka.
O da. Tepkisi bağında bir kaladılar de. Dökün gelin. Damla o vaxtda tepkis kayakta. Ооба. Tepkişlik yiyin kıldı da. Al bir yerden bu ne saldırgan. Evet, toğlaşırıp mı? Ana. Mınакей шар. Charchabadыңыз бе же? Charchab ойлайсыз ба? Siz qiyin basatıyorsunuz. Charchab qaldыңыз ба? Tamam. Toğla çıkışam ona emas da. Ha. Sizler hem cingesi ottuz bize. Helikten açık et. Helikten. Aleykümselam rahmatullah. Qayerdan bo'lasiz? Men Aravan Nuray'ın Gülbar ayından bulam. Gulbar. Kelmete aylıkmet. Ha. Salam çoğunda. Sizlerge hem nasip kısın şunda geliyor. 53 çıkıpsızdan da. Helikten. Helikten. Kaç 68 siz mi? Nereden görüyoruz oldu. Tamam. Buna maymunlar. Bunu göçeyim var. Vay mı? Koçuğun koşun dedi. Öldü mü? Yoğunlar koçukları. Kaşminin böyle şent gidetti. Ya bu özü şunda bolsa gerek. Zavod çıkay. Ha? Su vereyim mi? Su. O nasıl bozuk su değil. Kızıl var. Kirikler. Ana gördüğünüzde hiç yok. Ama bu maymunlar daraxtın üstünde olçulu. Toğunun başında jört koyduk. Tonun başında жүрüp bu. Bu Mekke'de tarafta aylacak düşse gerek de. Öyle Sadik gel bunda. Saçır. Allah faktör. Söz açı ola mı? Ha? Ya boşarak koyun da. Su. Ya bilet. Ona da barken asal barken. Gel. Irgıt da içetin kaldı ara. Ona sen barken Andre. Hey Sadik. Gel Sadik. Aç inşallah. Yanaydım da. Onda jakınmazsan betten alıp gitmeyi. Ama bu kakıragan şöyle bular ne yiyecek değil mi? O gördün mü? Onda mandarin diyor da. Ha. Ha mandarin altı. Bunlar mesnevi bize migrantları bulmayımızdır. Mesneviler mi? Bunlar kirişçilik kıldı, gelişken emez ha? Oo, buna derdireken ana. Derdersen Andre. Erkeğin şunu kaç. O yine işi yok. Adamlar nap gelip bergen tamamı men jetkin da. Oşonda gün göretken. Narakta birös mandarin jep oturur. Kimde? Ana aldı ana. Bakın eskiden aldı gördün mü? Sudu aldı. Ana hala bak. Görüp durdu. Aç. Ana açtı kadar koy. Oy böyle. Götür. Götür Andre. Yok. Ol. Hey. Onda gülesi olsun. Ayıp kıldı sudu. Zor kap gelgende. Tabii. Gözüne göstertin gözüne. O limon açtı. Çakında çık. O. Yeme. Hadi yem verin. Al. Ama kot ketdi. Ne verdiler? Ben nanıma bildim kapacağım. Onu alacaktı da çıksa gerek oşolarga beresen mi? Oy, O aldı da. şu nar taşın arkasına düştü. Ha, öz açtara kolun çıkıp götürdü de. Yakında patladı. Yakında anlaşıldı. Hali Maymundan jaralganбыз дегендерге сүрөтүн тартып жөнөтүрүлөр силердин ата бабаңар дегендеги. Dervinderge mi? Ооба. Ben de.
Ha yoldan çıkart abi. Bangladeş mi? Bangladeş. Allah. Bak, ne oldu bir koşuyor. Kola. Banana boat. Anda limonlu buna sizce mi tutma? Ha, limon sana tutma. Hey gözünü kara desek. Hey gözünü kara. Bu ne işi bu da? Ha, urdap gitti oldu bunu. Kendine urdadı. Telefonun vardı uzak etmesin değil mi? Telefonun vardı. Maymun da vurursanız. Cep tüket olayını orada. Sana giyin. Paketine geçelim. Paket ayrı olur. Al. Hiçbir de dola kara koy. Yok aldıma teşe de orada değil mi? Aldı apışta da. Sen aldıma teşe koyacaksın. Tuz. Taşın teri verince orada. Tangazandan su içmese gerektir de. Sudan içi öyle mi? Ey. Hak ettin ya. Ne hak ettin? Nerede var böyle? Бұл жақта маймылдар ушу адамдардын алып келип берген аш оокаты менен, мөмө жемиштери менен тамактанышат экен маймылдар. Алла Таала бул дагы Алла Тааланын Раззак деген сыпаты да. Эч кандай дарак жерде жок жерде маймылдарды бактырып коет. Адамдар өздөрү алып келип берет. Эч качан маймылдар бул жерге бир жака кетпейт. Шул жерде болушат дайыма. Күмүш эмес булар. Yok kun ha? Күмүшү жок. Күмүшү болсо жанында таразасы дагы болот да. Bu hem casalmalı ya. Жасалма. Bu casalma olsa hem takıp dursa bula mı? Болот да. Жок, эркектерге. Kaysa bunu al yer kara ya. Эркектерге кереги жок. İçeri alıyor. Somun sonra koyulacak. 5 реал, 5. 5 liraya alalım. Şöyle çıkıp kaldık ha. Şöyle çıkıp kaldık ha. Nah. Assalamualaikum warahmatullah. Aleykümselam. India, Pakistan, Bangladesh kurtuğanlar gamılacaklar. İslam'ını giyip alıp nurtasına geliştir. Saat bulacaktan görünmeyken. Mekke şarı şundaydı. Azıcık. Japыс тоолору бар. Биздикине окшоп бийик эмес. Japыс. Бизде мындайларды адыр деп коет го. Саат бул жакта экен. Дагы жогорусуна чыгышыбыз керек экен. Бул дарактар суу ичпейт экен да. Bir жылда bir жолу суу ичсе ичет экен, ичпесе жок, ушу менен жашай берет экен. Ооба. Чатаут. Алла Таала шундай. Алейкумассалам рахматуллах. Where are you from? Kyrgyzstan. Huh? Kyrgyzstan. Kyrgyzstan? Ha. Bangladesh?
Filippinlikler baba taksırlar. From Philippines. Bunlar Filippinlikler. Filippinlikler. Do you have the account? Social media? İlimken. Huh? YouTube channel İlimken. Elimken. İlimken. Okay. Sıravatağı kaçın yemedesiniz? O. Qaysı kanal atı jönü qanday deydi? Mınау жерінде продукты жей тұрған нәрселер. Mına göre jey turgan nерселери. Qarab şu tonun başına at çıkıp koyuptur. Adamlar üçün Бар жақта. условияларды тізіп koyuptur da. Qara. Banan deseniz banan, su deseniz su. Mına jey turgan nерселер dagы бар eкен. Бұл жақта не балем işte. Бұл жақта намаз оқып үйреніп атышат туғандар. Келсеңіздер намаз оқып айлы жөніне кете бергіле. Bir нәрселерді баштай бербестен. Бидат, ширк. Bunu шүнтіп башталады да. Биринчисинде жөніне нафил ибадат кылып алайын деп башталат. Экинчисинде ушул жерде ибадат кылыш сүннөт деп башталат. Анан ушул жерде ибадат кылыш фарз деп башталат. Анан Билдер бошобой калат анан карасаң. Мынакей Харам мечити алыстан көрүнүп турат. Бу Харам мечитин атайын тоолордун дагы бийик кылып салган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан Харам мечитинде да саат көрүп турасыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан Меккенин үйлөрү тоолорго жеткенде кыямат кайым болот деген. Бұл тоғдан дағы бейік мына. Тоғлардан дағы бейік. Тоғын үстінен шықсаңыз бұл саат көрініп тұрады дайыма. Қияматқа жақын мына үшіндай. Жана башқа бір немеде? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан қияматқа жақын қой баққан, төө баққандар өзі жылаңайлақ бір кедей болады. Бирок кыяматка жакын ошолор үй салыштан жарышат деген. Мына ошолор таза арабтар да. Арабтар мындан 50 жыл мурда эле эң кедей мамлекет болгон. 50 жылдан кийин дүйнөдөгү эң бай мамлекеттердин катарына кошулуп калды булар. Мына. Силерге көрсөтүп коеюн. Намаз оқығанға болбойт бұның ішінде мына. Мына оле жекелеріміз кирип намаз оқып жүрөтат. Алматты жерден беріп қойын ба? Мына бұл жерде келіп намаз оқып жүрөтат, оқуға кыла деп атам да мына. Құлағы жоқтар көп та. Ооба. Мына жерден эле мындай. Ал жерге барганыбыз менен биз ыйыктып деле мына нерселер жок. Адамдар көрүп атасыз. Бир маалымат бере берсеңиз да мына. Бұл жер Нур тоосу. Азыр биз Нур тоосунун чокусунда турабыз. Нур тоосунда Онал Хира деген үңкүр жайлашкан. Пайгамбар ушул Хира үңкүрүнө чыгып, Нур тоонун дээрлик башында акыркы пайгамбарлыктын акыркы жылдары, акыркы 1 жылдын ичинде көп чыккан. Акыркы 6 айына көбүрөөк акы пайгамбарлык түшкөн, аян түшкөн убакыттарда акыркы 3 күнүндө ушул жерден кетпей койгон. Пайгамбар көп убакыт бuyakta болгондуктан Пайгамбардын аялы Хадича энеси ушул жакка чейин чыккан. Азыр биздин ажыларыбыздан бир эже чыкты. Хадича энесинин каламы дегендей болчу. Машалла, Аллах Таала берек берсин. Ушул продукталардын көтөрүп, тамак аш көтөрүп пайгамбарыбызга алып чыгып берген күндөр да болгон да. Пайгамбар бул жерде көп убакыт болгон. Курсак ачып, 2-3 күн кыйналган убакта түшүп, анан кайра чыгып турган да. Бул жерде эмне максат болгон? Пайгамбарыбыз жалгыздыкты самаган, анан Мекке элин бул жерден карасаңыздар, бүт Мекке эли көрүнүп турат ушул жерденчи. Меккенин карап ушул жерде дуа кылып отурган. Ушул кантип элдер тоңолуп кеткен. Эми ал убакта могул үйлөр жок болгон. О, саат минарын көрүп атасыздар. Каба көрүнүп турган ушул жерденчи. Каба көрүнүп турган, Анын саат минарасы жок, одан берки зданиялар жок болгондо Каба көрүнөт ушул жерденчи. Ооба. Ушул жерден карап канткенде булар оңолот деген. Оңолот, туңуюк болгон. Бирок Аллах Таала аян түшүргөн, Жебраил периште ушул жерлерге келген да. Мына биз көрүп турган ташка чыккан. Пайгамбарга келип, "Иқра бисми раббикаллази халак", сени жараткан Роббиңдин аты менен окугун деген аян түшкөндө, пайгамбар коркуп чыккан. Чыгып,
оңду караса дагы, солду караса дагы ушул периште көрүнүп турат да. Анан акыры ушул аянды алгандан кийин тезинен түшүп барган. Хадича радыйаллаху алдыначы. Үйүнө тарайт. Хадича радыйаллаху Коркуп кеткен. Коркуп кеткен. Себеби бул коркуган бул табигый эле нерсе. Нурда көрбөгөн нерсени көргөндө бардык адам коркот да. Мисалы биз жин бар экендигин иман келтиргенбиз, Куранда бар. Бирок жинди көрө элек адамдар коркой берет. Да. Мисалы рукуя кылып жиндерди чыгарып, алардын аламаттарын көргөн адамдар коркпой калат алчы. Ошол сыяктуу эле мисалы өлгөн адамды көрбөгөн адамдар көрсө коркуп кетет. Ошого окшош көрбөй жүргөн нерсени көргөн адам баары коркот. Пайгамбарыбыз да биринчи периштени көргөндө корккон да, негедир. Башкача нерсе. Кийин экинчи, үчүнчү аяндар түшкөн убакта пайгамбарды адаттаган нерсе болду. Коркпой баягы аят немелерде Кайра самап калган дең. Нөлдө да биринчи аян түшкөн, экинчи аян аралык 40 күндө тегеп кире атат. 40 күнгө чейин келбей калган. Шунда аябай кыжалат болгон, пайгамбарыбыз кайра күтүп калган да, качан Аллахтан келген кабар келет экен. Мына ушул үңкүрдө Пайгамбар саллаллаху отуруп, өзүнчө бир тафаккур кылган экен да мына. Көп узак отуруп пикир жүргүзүп, мына карасаңыздар, эч ким чыкпай турган жер. Да. Өтө эле биз зарыл адам иши чыкпаса, бул жака чыкпайт. Тем более ал маалда күн ысык дең. Күн ысык болгон. Кондиционер жок, башка жок, тепкичтер жок дең. Тепкичтер жок азыр кудай. Жөө чыгып эле. Жылгаларды аралап эле чыккан. Хадича энебизди айтсаңыз да мына бул азамат аял экен деп атам. Күйөөсүн сыйлаган аял караң. Өзү тамак алып чыкса, узак убакыт келбей калды. Ал телефон деле болгон эмес да каякта жүр. Болду болбоду ушул Хира үңкүрүндө жүрөт деп туруп, атайын тамак ашын көтөрүп ушул жака чыккан. Кыжалат болду. Демек дамла бул күйөөнү карап туруу, күйөөнү каяка кеткенин билип туруу, бул аялга деле мындай айтсам өзүнүн вазипаларына кирип кетет экен да мына, баласындай эле караган, Чындыгында мындай акыл эсти жайында Аллахтан корккон ыймандуу эркек жана ыймандуу аял бири-бирин каралып турат. Айткандай, Аллах Таала Куранда айткан, "Кунна либасул лакум ва антум либасул лахум" деп. Аялдар силердин кийимиңер сыяктуу. Силер дагы аялдардын кийими сыяктуу деген аят бар да. Бул аяттын тафсири биринчи аялдар силердин кийимиңер сыяктуу силердин абириңерди жаап турат. Недостаткаңарды жаап турат. Силер дагы аялдардын аялдарыңар үчүн кийим сыяктуу болот деген аялдардын абирин жаап турасыңар, бекитип турасыңар. Жана ошондой эле кийим адамга денесине эң жакын болгон нерсе да. Силер аялдарыңарга ушундай жакынсыңар деген мааниде да. Чындыгында жакшылыгында да, жамандыгында дагы, кайгысында дагы, сүйүнүчүндө дагы бирге шерик болот. Шарият талап кылынган. Кийимиң жок болсо, кийим издегендей эле кеп да дамла. Кийими жок болсо адам абири ачылып, баркы түшүп кеткен сыяктуу эле, аялы жок болсо, же болсо аял күйөөсү жок болсо ошондо болот. Баркы жок болуп, жашоодо кыйналат. Суукта үшүп, жазында ысып дегендейчи. Ошол сыяктуу жакын экендигин Аллах Таала кабарлайт да. Хадича энес чындыгында ошондой болгон. Пайгамбарыбыз узак убакыт келбей калганда курсагынан кыжат болуп алып чыккан. Жана пайгамбар ушул биринчи аянды алгандан кийин барганда пайгамбар корккон да. Биринчи жолу периштени көрүп атат. Хадича радыйаллаху анха мынтип айткан. Сен эч качан Аллах Таала сени бир жамандык, кырсыкка учуратпайт. Кыжалат болбо деген. Болбо деген. Анткени Хадича радыйаллаху анха билген да пайгамбар дайым муктаждарга жардам берет, зулум көргөн адамдарга зулумуна тосот. Ушундай жакшы тууган урук менен жакшы мамиле кылат. Мындай адамдарга Аллах Тааланын балеси келет. Балким Аллах Тааладан келген кабар келет деген түшүнүп. Да. Ошондон уверенде айтылган. Машалла. Bu yerge namaz okuş şart mı? Namaz okuş bu жерде шарт эмес. Бул жөнүндө зыярат кылып көрүп отурган жер да. Бул жерде намаз окуган болбойт да эми. Бул жөн эле тарихий катары көрсө болот. Ошо жерде. Ошол деле отурушкан. Ошол отургандар. Мунун арасында бир тешик бар. Макка көрүнүп турат. Наракка карапчы. Ичиндечи. Баягы биринчи Жебраил алейхиссалам түшүп Пайгамбарыбызга биринчи түнү келип калганда тууганды башкан ошол жерде болгон. Ошол жерде болгон да. Бул жерде жанагы эсине келбей калганда түш көрүтам дегенде түш эмес экенин билдириш үчүн пайгамбарды кысып туруп кайла кое берген да. Иqra бисми rabbikallazî халак. Ошол ойгоо экенин билдирген. Yerderse ne olur? Биринчи аян түшкөн ушул жерде Жебраил периште келип. Биринчи пайгамбар түшкөн аян ушул жерде болгон. Тагыраак айтканда, туугандар, Куран түшкөн жерде жүрөсүздөр бул жерде. Куран аяты ушул жерге түшкөн. Аллаху акбар. Katara aytır bardır. Биринчи аян ушул жерге түшкөн. Жебраил периштенин кадамдары ушул жерде. Адам кейпинде келип пайгамбарга аян түшүргөн. Ama birinci ayattın
Man samdolgun. Birinchi oyat Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Seni yaratgan Robbingning ati bilan o'qig'in. Deganda payg'ambar aytgan, men o'qishni ma ana biqarin deganda, men o'qishni bilmayman degan. Payg'ambarimiz qayr Jibril peshta qaraytgan, Iqra bismi robbikallazi xalaq 3 jol aytgandaga oyat tulab ketgan. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Seni yaratgan Robbingning ati bilan o'qig'in. Xalaqal insana min alaq. Adamni uygan qandan yaratgan Alloh taolo. O'shol Robbingning ati bilan o'qig'in. Wa allamal insana bil qalam. Adamlarga qalem bilan yozishni o'rgatgan Robbingning ati bilan. Allamal insana ma lam ya'lam. Sen adamlarga bilbegen narsasin o'rgatdi deb. Şul ayat birinchi, şul 5 ayat birinchi ayan bo'lgan. Tafsiri qanday bu? Qanday tushunsak bo'ladi misol? Bu alğaçkı 5 ayat bilүүгө үйрөткөн. Ilimge buyurgan. Jana oşulardan en ele aldınqısı Allah'tan düşkön ökümdörді үйрөнгүлө деген. Жалпы илимди үйрөнгүлө, ошол менен эң алдыңкысы башкысы Аллахтын өкүмүн үйрөнгүлө депчи. Себеби биз дүйнөгө Аллахтын өкүмүн аткаруу үчүн түшкөнбүз да. Кыска 60-70 жылдын ичинде. Ошону үйрөнүп билип алуу зарыл экендиги зарыл болгондуктан биринчи аят ошол менен башталган. Андан кийин башка аяттар келген, өкүм аяттар. Фаста бима ту'мар ва а'риданил жахилин деген. Бул Мекке көчөлөрүндө келген. Силер Аллах буйруган буйрукту ишке ашыргыла, жана түшүнбөгөн адамдарга көңүл бурбасын алысыраак жүргүлө депчи. Ошентип өкүмдөр келе берген ал жерденчи. Анан ошол аяттын аягында Ватахир сиябак деген аят бар. Кийимиңи таза алып жүргөн депчи. Бул өкүмдөр кетип атат уже. Ушуларды үйрөнгөн дагы амал кылган депчи. Үйрөнүү амал менен ишке ашыруу менен болбогон болсо, бул адамга зыян келе турган нерсе. Биринчи үйрөнүүгө буйруган, андан кийин ишке ашырганга буйруган да. Экинчи аят ушул ишке ашырууга буйруган аят болгон. Машалла. Азыр биздин ажакелерибиз иншалла динди үйрөндү, жана ишке ашырып умрага келди, мына зират кылып жүрөт да иншалла. Ушул аяттарга амал кылып десек да болот. Мында биринчи чакырык ушул жерден башталган экен да дамыланда. Биринчи чакырык ушул жерден башталган. Биздин ажакелерибиз уже кирди. Жөн эле көрүп кайта бериңиздер, 2 рекат намаз окуш шарт эмес буякта. Болбойт да эми. Эми бу жерде сыйынып-пыйыныштын кереги жок да. Наке биз азыр буйрса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен Таштын тагына өтсө болот экен, бир адамдык жол экен да. Нарактан өтсө дагы болот экен туугандар. Бирок бир адамдык жол экен. Нак менен чыкса болбойбу? Нак менен чыкса болбойбу экен? Билбейм, оякты көрбөдүм. Якты бир көрөлүчү кандай экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям отуруп Меккени карап, Меккедеги адамдардын кантип оңолуштугу жөнүндө ой пикир жүргүзгөн жерди көргөнү кетип атабыз. Үңкүрдү тагырга айтканда. Нарактан көрүнөт окшойт. Бираса кырдуу жер экен. Мына нерден түшүп кеткен болсоңор, токтобойсуңар да этият болгула. Илеше турган жер дагы жок экен. Кана. Assalamu alaikum rahmatullah. Kyrgyzstan. Yusuf. Allah razı olsun. Jazakallah khairan. Allah size razı olsun. Amin amin. Nake Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din olturgan jeri nake. Gelip al ibadat kılıp yürügenler var nake. Görtaslar namaz okup atat. Tuğanlar bul jakka kelgenden namaz okubagıla. Анан ушинтип башталды бардык нерселердин бардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей тафаккур кылып олтурган жер мына ушул жер. Мына биздикилер бар экен бул жакта. Секин түшүп кетти туугандар.
Cana tagimene öptünüz bizi? Çok birinci gelgende. Ben daha tagimene öptüm. Dedik burada sırtını bilen, üstüme Hazır biz Ünkürдүн карама каршы жагында бир кичинекей тешик бар экен, ошол жерден көрсөтүп берели. Азыр мынакей. Ошол жакка түштүк. Мынакей. Бул кичинекей эле жер экен, мынакей. Көрүп атасыңар, э? Мына. Кичинекей эле бир жер. Жерде намаз окуганга болбойт, тугандар дагы эскертип коелу. Мына ушул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көбүрөөк көп ойлонгон бул жерде. Элдин оңолуусу жөнүндө, элдин кылыктарын кантип туура жолго башташ керек, элдин кылыктарын кантип оңдош керек деп оңолуунун пикирин жүргүзгөн. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил алейхиссалам түшкөн. Мына Жабраил алейхиссалам түшкөн жер мына ушул жер. Адам тик турганда бата турган жер. Мына ушуну арабтар дагы үңкүр деп коет экен. Муну биз деп коебуз эми. Үңкүр дебесек деле. Бир кандайдыр бир мындай үстү жабылган жер деп айтабыз да. Үңкүр деп бизде чоң болуштугу керек. Бир үй бүлө батып кете турган жер болсо үңкүр дейбиз да. Адатта. Мына ушундай туугандар. Аллахым баарыбызды хидаяттан адаштырбасын. Жакшылык берсин бардыгыбызга. Мына ушул жер Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга биринчи болуп вахий түшкөн жер.